Абдулла кошунанын акысын өтө жакшы билет. Анын насрони, яхуди кошуналары бар. Аларды айт майрамдарында тамак аш, белек-бечек берип кубантып койчу. Алар аны жакшы көрүшүп, ал абалын сурашып турчу. Бир күнү яхуди кошуна үйүн сатмакчы болуп жарыя кылды. Сулуу жай, багы да бар. Кардарлар да көп. Бир күнү соодага күбөлүк үчүн мен менен Садыкты чакырды. Бардык. Кардарга баасын айтты. 2000 динар деди. Таң калганын жашыра албаган Кардар бул үйдүн наркы ашып барса 1000 динар турат. Эмне мынча кымбат деп сурады. Туура деди күлүп. Бирок силер үй эмес кошуна алып жатасыңар. Мен Абдуллах ибн Мубарак менен кошунамын. Ушундай кошунанын урматына 1000 динар көтөрдүм. Кааласаң сатып ал, каалабасаң алба деди. Кардар узак ойлонбоду. Айтылган баага ыраазы болду. Азырынча жарымын, калганын 3 күндөн кийин беришин айтты. Яхуди ыраазы болду. Биз аны сатуучулук талантына таң калдык. Кимдин оюна келди дейсиз ушундай ыкма менен байлык ашыруу? Ал соодагер эмес. Эгер сатуучу болуп калса, Абдуллахтын кошуначылыгын айтып, ар кандай малды 2 эсе кымбат сатар беле. Кыскасы, ошол күнү биз маанилүү нерсе үйрөндүк. Бирок адамдарды кыйнап, мындай тажрыйбаларды колдонуу ойлоп да койбодук. Өкүнүчтүүсү, ушул окуяны уккан адамдар үйүн, малын, багын сатышта ушул адамдын ыкмасын колдоно башташты. Эми аалымдар, таанымал котормочулар, чоң соодагерлер, эң күчтүү кол өнөрчүлөр, адам көп жерлер, үйлөр, жерлер, бактар, малдар баасы көтөрүлүп кетти. Бул абал биздин иштерди кайра карап чыгышка, бааларды жакшылап көзөмөлдөөгө, кымбат саткан чайкоочуларга мал сатпоо сыяктуу иштерди карап чыгууга себеп болду.